Балыкчы шаарынын маданият үйүндө бүгүн өзгөчө жандануу. Жогорку кеңештин депутаттары Бакыт Төрөбаев менен Тынчтык Шайназаров келет дегенин угуп, арыз муун айтканы балыкчылыктар гана эмес, жакынкы айылдардын тургундары да келишип, залга эл жыш толгон. Жогорку кеңештин өнүгүү тобунун депутаттары алгач эле Өнүгүү Прогресс партиясы тарабынан жасалып жаткан иштерге токтолуп өтүштү. Өлкөнүн 7 дубанында коомдун бардык тармактарында жылыш болуп жатканын, эми кезек балыкчыга жеткенин айтышты. Балыкчы шаарды өнүктүрсөк, ошондо жакын жайгашкан райондордогу өнүгөт. Балыкчы шаарда жакшынакай бир университет болуш керек. Ошого общежитие болуш керек студенттерге. Жакшынакай заманбап больница болуш керек. Ал жерде оборудование болуш керек. Жакшынакай заманбап бүт оорулар багытындагы оборудование болуш керек. Бул жерде жакшынакай заводдор, фабрикалар, МТС курулуш керек. Чыгымдар, ошончо деген трактор, МТСтер бул бекер келбейт. Бул албетте акча. Достор биригип, бул жерде отурушат достор, энелер, агалар отурат. Бардыгыбыз биригип эле чогуу кылып аткан жумуш, бир аракет кылып, бир мамлекеттин кызыкчылыгына, элдин кызыкчылыгына бир иштеп көрөлүк. Андан кийин сөз суроо жоопко берилди. Жергиликтүү эл азык-түлүктүн өсүп баратканын, бирок айлык акылар көтөрүлбөй жатканына нааразычылыктарын билдиришти. Мугалимдердин эмгек маянасын көбөйтүү боюнча. Бирок бюджетке 15 бюджетке кирдиби, кирген жокпу, бул белгисиз. Жогорку кеңеш бүт аракеттерди кылдык, токтом чыгарттык. Канат Садыков министр ошол унутуп калып, 2015-жылга кирбей калган. Бул бюджет боюнча, эмгек маянасы боюнча биз аракет кылайлык. Анткени эмгек маянасы мугалимдерге, медиктерге көтөрүлбөсө, анда биз эртең Кыргыз мамлекетинде билимдүү балдарыбызды жоготуп алабыз. Балыкчы шаарынын инфраструктурасы да чоң көйгөйдү жаратып келет. Дүйнөдөн келген туристтер балыкчыдан өткөнү менен шаардын ички жолдору мышык ыйлай турган абалда. Баарынан дагы шаардыктарды жумушсуздук маселеси тынчсыздандырат. Совет мезгилинде салынган завод, фабрикалардын баары жабылып, элдин турмушу кыйындады. Фрукта овощи хранилище ачпайлыкпы? Алма сактаганга, картошка сактаганга туурабы? Ошону ачпайлыкпы андан көрө. Анан кийин бул жерде мясо комбинатты ачыш керек. Канча деген малыбыз бар, канча деген этибиз бар. Ошо малыбызга ветеринардык лаборатория ачыш керек. Торайгырдын айында, мына январь айында МТС ачылат. Мына Касымбеков Адилет отурат, туруп койсоң, мына ошо киши МТСтин мына бул жерде айланар. Бул жерде жетекчи болот. Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы бул сөздөрдү бекеринен айткан жок. Партия тарабынан өлкө боюнча 11 МТС иштеп жатат. Жакын арада Балыкчы шаарынан 20 чакырым аралыкта жайгашкан Тоору Айгыр айылында 12-чи машиналык трактордук станция ачылмакчы. Өзүбүз үчүн алат, биринчи урукпай инвалид болуп калды. Эми бияка да келе албайт, келсеги эртеси кайра диализге барыш керек, челезден диализ. $35.000 чогултуш керек экен. Кайрылбаган жерге кайрылдым. Алтын айжы, мен сиздин көйгөй маселеңизди уктум. Биз азыр Тынчтык Ыбырайымович экөөбүз чечтик. Биз ушу сиздин балаңызга жардам берелик. Бирок $35.000 биз бере албайбыз. $35.000 бул чоң акча. Бирок мына Чкалов 203 квартира 18 адрестерин жазып алдык, телефондорун жазып алдык. Ошол биз барып өзүнүн көзү менен көрүп общежитияны. Анан кийин көрөлүк, кандай же бир дары жагынан жардам берелик, же ишин шарттарын жардам берелик. Партиянын төрагасына балыкчылыктар ак калпак менен ак чепкен кийгизишти. Элдин ал акыбалын сурап тим болбостон, реалдуу иштерди аткарууга белсенип жаткан депутатты ырымы менен узатышты. Башыңыздар аман болсун, өмүрүңүздө uzun болсун, Кудай бөөдө кырсыктан чыгарсын. Келечекте биздин небере чөбөрөлөрүбүзгө Кудай ыйман берип, иштерин ыйман толтуруп, Өнүгүү партиясы өсө берсин. Балыкчыда жумушсуздуктан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көйгөйү курч турат экен. Майыптардын пенсиясынын жетишсиздиги, аны баккан энелерге жөлөк пул төлөө, эл өкүлдөрүнө жардам сурап кайрылгандардын саны жолугушуу аяктагандан кийин дагы үзүлгөн жок. Депутаттар бардыгына болбосо да айрымдарына жардамын убадалашты. Жашоо турмушунда кыйналып атам. Менде акча каражат жок. Менин балам орукчан, же өзүм орукчан,
мен балдарым инвалид, 2 бутум иштебей калды, менин аялымдын 2 буту операция кылыш керек деген суроолор көп болду. Мен чындыгын айтканда мен аябай нааразы болуп атам да бүгүнкү күнгө. Мындай биздин жөнөкөй жарандарыбыз ушундай деңгээлге түшкөнүнө мен аябай кооптонуу, бул бир мындай сигнал болуп келди да мага. Билим берүү тармагында, медицина тармагында, спорт жана жаштарды тарбиялоо, социалдык объектилерди куруу, заводдорду куруу, ушул маселелерди ушу жеке балыкчы шаарыбызда жеткирсек деген бир чоң үмүт менен аттанып атабыз. Өнүгүү тобунун депутаттары Балыкчы шаарына биринчи жолу расмий сапар менен келип отурушат. Бул иш сапары таасирдүү болду көрүнөт. Жыйынтыгында Балыкчы шаардык ооруканага Өнүгүү прогресс партиясы тарабынан жаңы палата жасалгаланып, эмеректер менен камсыздалса, жакынкы айылдар үчүн МТС ачылмай болду.